Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим, урматтуу спортсмендер, урматтуу катчылар. Мен бүгүн сиздер менен кайрадан ушу салтанаттуу маанайда жолугушуп атканыма абдан кубанычтамын. Мындан 2 ай мурда эсиңиздерде болсо керек, биз абдан чоң үмүт менен сиздерди жөнөткөнбүз. Ушу 45 өлкөнүн арасына чоң сыноого, Азиялык оюндарына батабызды берип, жакшы тилектерди кылып, ушу биздин балдарыбыз, кыздарыбыз ушу жакшы жеңиш менен, ийгилик менен келсе экен деп, силердей уул кыздарыбыз менен, намыска жараган уул кыздарыбыз менен биз жалпы элибиз ар дайым сыймыктанабыз. Баардыгыңыздарды ушул 18-чи Азия оюндарында жетишкен жеңишиңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мен мына Дарья, биздин Дарьябыз миңдеген мына чоң державалардын жоопкерликтерин артта калтырды. Артта калтырып, мына алтын медальга ээ болду. Я помню весь забег. Я смотрел, как ты там боролась. Ты там показала действительно характер, целеустремленность, железную волю к победе, как у нас говорят. Когда такое напряжение было, тот забег, такое напряжение было, когда оставалось где-то 150-200 метров, вы 4 спортсменки отделились. 3 смугленькие и беленькая наша Дарья. И мы все стоя болели за тебя. И когда выходила на финишную прямую, когда был разворот, ты как ракета вырвалась вперед и в гордом одиночестве сама финишировала. Мы были рады. Мы стоя аплодировали, и у всех были слезы на глазах. И у меня тоже были. Мы были рады, я тебя поздравляю. Спортсмендер, акыркы мезгилдерде абдан жакшы жетишкендерге жетип атасыңар, жетишип. И абдан чоң жетишкендер. Азия оюнда ушундай 20 байгел орунга жетиш, бул абдан жакшы көрсөткүч биз үчүн. Биз үчүн жакшы көрсөткүч. Мен эми ушул силерди даярдаган тренерлерге, машыктоочуларга, врачтарга, мына биздин жетекчилеп отурат, биздин спорттун башында турган жетекчилер, силерге баардыгыңа ыраазычылык билдирем. Баардыгыңыздарды Кудайым колдосун. Дагы машыгып, будан дагы жакшы ийгиликтерге, жакшы жеңиштерге жетесиңер деп мен терең ишенем. Жалпы элибиздин атынан силерге ыраазычылык билдирем. Силерди Кудайым колдосун.